6 бөлүм. Теңирден мага сөз болду. Адам уулу, Ысрайыл тоолоруна жүзүңдү бур. Аларга каршы пайгамбарчылык кыл. Аларга айт: Ысрайыл тоолору, Кудай Теңирдин сөзүн уккула. Кудай Теңир тоолорго жана адырларга, өрөөндөргө жана кокту колотторго мындай дейт: Мен силерге каршы кылыч жиберем. Бийик жерлердеги бутканаларыңарды кыйратам. Курмандык чалынуучу жайларыңар кыйратылат. Күнгө арнап тургузган мамыларыңар талкаланат. Өлтүрүлгөн адамдарыңарды жасалма кудайларыңардын алдына ыргытам. Ысрайыл уулдарынын өлүктөрүн өздөрүнүн жасалма кудайларынын алдына коем. Сөөктөрүңөрдү курмандык чалынуучу жайларыңардын тегерегине чачам. Курмандык чалынуучу жайларыңар кыйратылып талкаланыш үчүн, жасалма кудайларыңар талкаланып жок болуш үчүн, күнгө арналган мамыларыңар талкаланыш үчүн, иштериңер түп тамыр менен жок кылыныш үчүн, силер жашаган баардык шаарлар кыйратылат. Бийик жерлердеги бутканаларыңар талкаланат. Адамдарыңарды өлтүрүшөт. Ошондо менин Теңир экенимди билесиңер. Бирок мен калдык калтырам. Силер кайсы өлкөлөрдө чачылып жүрсөңөр, ошол өлкөлөрдөгү элдердин арасында кылычтан аман калган элиңер болот. Аман калып, элдердин арасына туткундалып кеткен элиңер, мен алардын менден баш тарткан, бузулган жүрөгүн, буркандардын артынан ээрчиген, бузулган көздөрүн кыйратканда, мен жөнүндө эстешет жана өздөрү кылган кыянат иштеринин ыпластыктарынан жийиркенишет. Ошентип, алар менин Теңир экенимди билишет. Аларга ушундай алаамат каптатам деп бекер айтпаганымды билишет. Кудай Теңир мындай дейт: Кол чап, бутуң менен жер теп, анан айт: Ысрайыл үйүнүн баардык жийиркеничтүү кыянат иштери үчүн кайгы. Алар кылычтан, ачаарчылыктан жана жугуштуу оорудан өлүшөт. Ким алыста болсо, ал жугуштуу оорудан өлөт. Ким жакын жерде болсо, ал кылычтан өлөт. Ал эми курчоодо калган ачкачылыктан өлөт. Өзүмдүн аларга болгон каарымды ушинтип бүттөгөм. Өлтүрүлгөндөр өздөрүнүн курмандык чалынуучу жайларынын тегерегиндеги жасалма кудайларынын арасында жатканда, ар кандай бийик дөбөлөрдө, ар кайсы тоонун чокусунда, ар кандай жашыл дарактардын түбүндө, ар кандай бутактуу эмендин түбүндө, өздөрүнүн жасалма кудайларына жыпар жыттуу зат түтөткөн жерлерде жатканда, силер менин Теңир экенимди билесиңер. Ошентип, мен аларга каршы колумду сунуп, бул жерде чөлдөн Дибылага чейин, алар жашаган баардык жерлерди чөлгө жана ээн талаага айландырам. Ошондо алар менин Теңир экенимди билишет.